Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Ошентип көптөн бери күтүп келе жаткан Хабиб Геджи беттеши да соңуна чыкты. Мен оюмча беттештин жыйынтыгын сөз кылуунун кереги жок. Себеби дээрлик баарыбыз эле Хабиб Нурмагомедовдун экинчи раундда жеңишке жеткенин көрдүк деп ойлойм. Андан көрө бул чыгарылышта сиздерге UFC 254 мелдешиндеги башка кызыктарды айтууну туура көрүп турабыз. Алар тууралуу бир аздан соң ага чейин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Кече 24 октябрдан 25 октябрга караган түнү буга чейин белгиленгендей UFC 254 мелдеши жогорку деңгээлде жыйынтыкталды. Анда башкы беттеште Хабиб Нурмагомедов каршылашын экинчи раундда 3 пуштук муунтуу ыкмасы менен утуп, карьерасындагы жеңиштеринин санын 29га жеткирди. Ал бир дагы жеңилген эмес. Кызыгы, дагестандык мушкер беттешке 2 жума калганда бутунан жаракат алганын Дана Уайт өзүнүн маегинде айтып чыкты. UFC жетекчисинин айтымында Хабиб бутунун 2 бармагы сынып калганына карабастан беттешти токтоткон эмес. Албетте 2 жума бою ал бутундагы оорусуна карабай эрөөлгө даярданып келген. Бул Хабибтин чынында улуу спортчу экендигинен кабар берет. Бул пикирди мушкер өзү али тастыктай элек. Бирок Дана Уайтка спортчунун командалаштары айтканын эске ала турган болсок, андай окуя болгонунан күмөнүбүз жок. Геджиге каршы беттеште Хабиб Нурмагомедов жалпы $10 миллион өлчөмүндө гонорар алды. Муну UFC уюмунун ички булактары буга чейин эле кабарлаган. Демек дагестандык мушкер UFC'де бир беттеште эң көп гонорар алган мушкер болуп калды. Буга чейин да эң көп гонорар алган мушкер Хабиб өзү болчу. Былтыркы Дастин Пориеге каршы эрөөлүндө Нурмагомедов $6 миллион өлчөмүндө сыйак алганын билебиз. Албетте бул боксчулардыкына салыштырганда бир топ эле аз. Анткени менен Хабиб башка булактардан көп акча табары талашсыз. Дагы бир күтүлбөгөн окуя Хабиб Нурмагомедовдун карьерасын жыйынтыкташ болду. Чынында улуу спортчулар, футболчулардан тартып боксчу, ММА мушкерлери карьерасын жыйынтыктап, бирок кайра спортко кайткан фактылар өтө көп. Балким Хабиб дагы октагонго кайтышы толук мүмкүн. Бирок дагестандык мушкер канчалык тартиптүү, үй-бүлөсүн сыйлаган инсан экенин эске алсак, анда апасына сөз бергендей мындан ары спортко кайтпашы көбүрөөк чындыкка жакын келип турат. Эми жеңилбеген тейде карьерасын жыйынтыктоо, бул да чоң эрдик. Биздин бул берүүнүн акыркы жаңылыгы болсун. Муну айтпасак да болбос. Дана Уайттын айтымында шейшемби күнү жаңылана турган UFC'нин салмактык чембирдикти эске албаганда Pound for Pound рейтингинде Хабиб Нурмагомедов биринчи орунга көтөрүлөт. Бул учурдагы ММА дүйнөсүндөгү эң мыкты мушкер деген статус бере турган рейтинг. Буга чейин Джон Джонс биринчиликти кармап келе жаткан болчу. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар, достор. Буйруса биздин кыргыз мушкерлеринен да ушундай дүйнөнү дүңгүрөткөн спортчулар келе жатат деген ишеним барбын. Эми коштошобуз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылып, видеого лайк баса кеттиңиздер.